Нерде келиндер эч кимиси иштебейт, баардыгы көп балалуу келиндер. Пособие ала албайбыз ушунун айынан. Же бир жерге барып арызданабыз айта албайбыз. Шайлоочулар келет, суу свет түшүрүп беребиз дейт. Жок. Иши бүткөндөн кийин алар эч кимсин таппайсың. Жалал-Абад шаарынын борборунан 8 чакырым алыстыкта жайгашкан Живпром аймагында жашаган тургундар балдарын мектепке берүүдө кыйналышат. Алардын катарында аталган конуштун жашоочусу Барчынайык Көлбаева да бар. Ал 3 баласын буга чейин жатак мектепте, айылдагы мектептерде окутуп жүргөн. Себеби миңдей тургун жашаган Живпром аймагында 16 жылдан бери мектеп жок. Ооба, ушул мектептин жоктугунан ошол немеге бердим. Интернатка бердим, мектептин жоктугунан. Анан интернатка дагы шартыма байланыштуу бере албадым. Себеби интернатка ар бир барып келгенде 300 сом, 400 сомдон жол кире беришим керек эле. Ага бере шартым болбоду. Андан кийин ошо кайын журтум жака бердим, мектепке жийдеке 1 жыл. Ал жакта окуттум, анан быйыл чоңоюп калышты. Мектепке барып келе турган болуп, анан бул жака 21ге которуп койдум. Сабактан чыксам мектептин алдында отуруп жүрүп 5 жылдан бери неберелерим 5-6 класска алып келдим. Ошо бу жерден балдары 10 жашка толоюн деп калган балдар бар, мектепке бара албай атат. Себеби документ учет жок, справка ала албайт, ошо жол кырадан кыйналат. Мектептин алыстыгы да алыс, бизде машина менен барат келет, а жерден бир чоң адамдар күтүп алып келбесе болбойт. Буга окшогон социалдык көйгөйлөр аталган конушта көп. Алардын катарында электр энергиясы да турат. Жергиликтүүлөр электр мамынчалары жок эле өз алдынча электр тогун үйлөрүнө алып кирип алышкан. Мындан улам алар өздөрүнүн коопсуздугуна тынчсызданышат. Светибиз, столбаларыбыз начар акыбалда, баягы зымдарда илинип турат, чубаланып, ошону баягы цемент столбадан коюп, элдер менен биргеликте ошо өкмөт жардам берсе, баягы трансформаторду улап берсе деген үмүттөбүз да биз азыр. Аны менен бирге эле жергиликтүү тургундар шаардык мэриядан таштанды маселесин чечип берүүсүн талап кылышат. Себеби жол боюнда үймөлөктөнгөн таштандылар королорго чейин учуп, жугуштуу оорулардын жайылышына себеп болууда деген тургундар кала бийлигине нааразычылыгын айтышты. Мэриядан келип, мэр өзү тапшырма берди, 3 күндүн ичинде ушул жерди сүрдүргүлө деп. Бирок бүгүн 4-күн келген деле адам жок. Мына мен үйдөмүн, карап отурам качан келет экен деп. Бирок алар келип машинасы менен берди болуптур, сүрдүрсүн. Сүрдүргөн күндө дагы бул мусорду биз каяка барып төгөбүз? Жергиликтүү тургундар төгө турган жер жок. Же бизге бир шаардан бир машина карайбыз деди. Ал машинадан дайын жок. Ошо келсе биз төлөгөнгө даярбыз, канча акча десе. Ушунча өрттөп тазалап элге айтсак деле баягы болбойт экен, эл деген эл экен. Кайра келип эле төгөт, чымын, чиркей, баягы түндөс уктай албайбыз. Балдарыбыз жаш, бүт ушерден бияка өтүшөт, ойношот, баягы оорулар көп биздечи. Балдарыбыз ооруп, кыйналып. Живпром аймагындагы 5 гектар жер участогу убагында Кадыржан Батыровдун жери болгондуктан элдик мамлекеттик ишканасынын карамагында болгон. Жогорудагы көйгөйлөрдө дал ушул маселенин чечилишине көз каранды болуп турат. Бир 2 гана жол бар экен. Баягы бизде да көп жылдан бери жер маселеси боюнча, квартира маселеси боюнча өчүтө турган адамдар көп да. Ошолорго беришибиз керек түз багытта. Же сатууга коюш керек, же сүрдүрүш керек да. Сүрдүргөнгө барбайбыз биз. Бул жерде басып алган элдер көп жылдан бери ар жакта эмгектенип үйлөрүн салып келишкен да. Бүгүнкү күндө толук кандуу жашап атышат. Анан бул жагы бардыгы мыйзам чегинде иш алып барабыз. Элдер менен да сүйлөшөбүз. Элдердин дагы жашоо шартына алардын ой пикир сунушун дагы угабыз. Ал маселелер чечилгенден кийин бизге өтүп калгандан биз толук кандуу ошо суусун, светин, канализациясын, жолун, сос объектилерин жана инфраструктураларын биз шаардык бюджет несенен карап чечип бергенге аракет кылабыз. Эми аталган жай өндүрүштүк аймак болгондуктан турак жайга берүү үчүн шаардык кеңештин сессиясында каралышы керек. Ал жактан каралып, жерде муниципалитеттин карамагына толугу менен өткөн соң жергиликтүү бийлик тарабынан тургундарга документ, электр тогу жана социалдык объекттер боюнча жардам берилери айтылды. Аклай Карабаева, Аскар Маматсаков, регион.